Арбаңыздар урматтуу мекендештер, бүгүн маегибиз курултай бизге керекпи же жокпу тууралуу болмокчу. Курултай бири-бирин кайталаган кызматка айланып калбайбы? Курултай түзүлсө, анын курамы кимдерден туруш керек? Мына ушундай курултай институту тууралуу маегибиз уланмакчы. Алгач интернет баракчадагы курултай тууралуу элдин пикирине токтоло кетсек. Курултайдын делегаттары асмандан түшмөк беле? Депутаттарды туура шайлай албай жатканда шайлоочу курултайга туура шайлайт беле? Эң биринчи шайлоочулардын аң сезим көтөрүш керек. 5-чи дөңгөлөктү издей бербей, адамзат ойлоп тапкан реалдуу иштеп жаткан системалардан эле үйрөнүш керек. Биздин менталитет деген сандыра койдон эртерээк арылып, бийлик бутактарынын оптималдуу балансын түзүү керек. Элдик курултайды айылдардан башташ керек. Курултайга өкүлдөр айылдык жыйындарда шайланса, ал легитимдүү болот. Бишкекте туруп алып, өздөрү эле чогулуп, курултай өткөрүү туура эмес. Аны ким багат? 120-ны багып, катчысында багып, эми курултайга шайланып, элдин шордотобу? Болбойт. Только президенттик башкаруу керек. Анан 6 жылдан кийин сураш керек, эмне кылдың деп. 6 жылдан кийин эмес, жыл сайын курултай отчет алып туруш керек. Курултай дегендер май токой чиздегендер, президентти, премьерди, жогорку кеңешти баш идирем дегендер. Мыйзам керек депутаттарды чакыртып алганга. Лидер партияны укпайт деген макам керек. Кыргыздын акылмандыгы ушундай да, хан болобу, ким болот, курултайдын чечимин аткарган. Эми бүгүнкү күндө, маселен, бүгүнкү цивилизациялык кырдаалда биз эми курултай деп албетте ушу жогорку кеңешти курултай деп деле атап койсок болот. Маселенчи, парламент деген мүмкүн бизге жанагы 2 палаталуу парламент керек да. Илгери болгон, бирок ал бир аз башкача болду. Не дегенде бизде мыйзам чыгаруучу палата бул профессионалдардан тура турган палата болуш керек. Өмүр бою сотто иштеп жүргөн кишилер же баа класстык чиндери бар адамдар гана ушу мыйзам чыгаруу палатасына жана кандидат экономических наук, исторических наук деген бул илим билимде жүргөн кишилерди ушундай шайласак, алар мыйзам чыгарып берип турса, ал эми берки партиялык система менен жанагындай өкмөттү курап, аткаруучу бийлигин курай турган ошол жерде бюджетти кайсы жака канча коротуш керек, билим берүү системасын башка системалык кандай реформа алыш керек, бул ошондой 2-чи палата, ушу азыркы палата болуш керек деп ойлойм да. Курултай керек азыркы учурда болуп аткандан кийин. Бирок эгер ушул келаткан курултайга катыша турган делегаттар өзүнүн жерлеринде болгон проблемаларын, элдин үнүн, элдин көйгөйлөрүн бийлик башындагыларга жеткире айтса, анда бул органды түзүү зарылчылык. Эгер андай болбосо, ошо жергиликтүү чоңдор менен байланышып алып, айыл өкмөттөрү менен байланышып алып, баягыдай дежурный чалдарды, дежурный кишилерди жакшынакай кооз сөздөр менен, жомоктору менен курултайга алып барып сүйлөштүрүп, айылда болуп аткан көйгөйлөрдү көзүн жумдуруп, баягы өзүнүн жаманатты көрсөтпөш үчүн мактанып эле каякта бир болбогон нерселерди сүйлөп айтышса, анда мындай органдын бизге кереги да жок. Жөн эле убакыт кетирип, жомокторду угуп эле шоу көргөндүн бизге кереги да жок да. Эгер тамаша жол менен айта турган болсо, өзү курултайдын деле, парламенттин деле кереги жок өзү. Биз баш мыйзамга эле өзү революцияны кандай таза жол менен, же болбосо мындай бир кан төгүлбөй турган бир президенттердин же бийлик башында тургандардын качып кетпей тургандай бир мыйзамын жазып коюшубуз керек дагы эле. Келип эле улам бир топ келип, бирөөсүн алып таштап, кайра өзүнүкүн коюп коюп эле ошентип жашай беребиз. Биздин элди өзү ошондойго ылайыкташкан экенбиз да. Тамаша жол менен айтканда. Бирок ал тамашанын аркасында да чоң көйгөй бар. Өзү курултайдын мына 15 жылдан бери курултай кылабыз деп аткандар, курултайдын өзүнүн механизмин, ыкмасын айтыш керек. Мына арыкка келип такалып калып атабыз деп айтып аткан болсо, ошол арыктан кантип аттап өтөбүзбү, айланып өтөбүзбү деген сыяктуу четкий, ясный ыкмасы болуш керек. Анан ал элдин жылдап келген элдин арасынан баягы тажрыйбадан өтүп келген
бир жолдору көйгөйлөрүн топтоп келип туруп анан кийин бир өзүбүздүн менталитетибизге, өзүбүздүн мүнөзүбүзгө ылайыкташкан ошондой конституцияны өзгөртүү мыйзамдарын киргизишибиз керек. Болбосо жыл сайын эле кайра мына биздин революциябыз кайталана бериши мүмкүн. Мына биз интернет баракчадагы элдин айрым пикирлерин уктук. Бүгүн бизде конокто Курултай институтун түзүп, ушул бийликти көзөмөлдөө курал пайдаланыш керек деген демилгечилердин бири Кадыр Кошалиев агай студияда. Кадыр агай, кош келиңиз. Арбаңыздар. Кадыр агай, мына Алтайда өздөрүнүн парламенттен эл курултайы дейт. Германияда болсо Бундестаг дейт. Мүмкүн өзүнчө курултай деп түзбөй эле ушу биздин парламентти курултай деп атап койсок кандай болот? Түз суроого түз эле жооп берели. Чындап эле ушул азыркы парламент, жогорку кеңеш ошол курултайды мындайча айтканда жааматтык эл башкаруу институтунун азыркы заманбап түрү ошол деп айтсак болот. Бирок дүйнөлүк тажрыйбаларды эске алуу менен, сиз айткандай тарыхыбызды эске алуу менен бир эки нерсени башын бөлүш керек болуп калды. Мындайча айтканда азыркы биздин жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу жана өкүлчүлүктүү деген эки бийликти алып жүрөт да. Ошол мыйзам чыгаруу укугун калтырып парламентке, ал эми өкүлчүлүктүү деген дагы бир укугу бар, эл өкүлчүлүктүү деген. Ошону курултайга берип, анан аны сессияларга мындайча айтканда жылына бир жолу эле келип туруп, негизги чоң маселелерди карап, тарап кете турган, айлык албай турган, коомдук башталышта иштей турган, бюджетке оор келбей турган жолун издеп атсак, кээ бирөөлөр муну түшүнбөй дагы бизге каршы чыгып жүрүшөт. Мындайча айтканда дагы 5-чи дөңгөлөк сыяктуу түшүнгөндөр болуп атат да. Дүйнөлүк практикада өзүңүз айтып атасыз, мына жаныбызда Кытай, бүткүл Кытай жыйыны деген бар. 3000 киши. 2997 да. Сиз айткан ошол Германияда эки парламент алардык, эки палаталуу чогула Бундестаг. Чогулат дагы Германиянын президентин шайлашат кадимкидей эле. Кытайда деле ошондой, Кытай Эл Республикасынын төрагасын ошол бүткүл Кытай жыйыны. Мындайча айтканда биз ошол курултай мурда хандарды шайлап келгендеми? Манас деле окусаңыздар, Манас атаны хан шайлаганда бүт төгөрөктүн төрт бурчунан эл чогулуп келип, жыйында мажлис деп айтылат аерде. Уруу башчылары, эл башчылары чогулуп келип шайлаган. Мына казактар мажлис деген сөздү пайдаланып жүрөт да. Анан ошол курултай бул бир эле мезгилде өлкөнүн башчысын, президентти шайлоо жана анын ишмердүүлүгүнө баа берүүчү эл өкүлчүлүктүү бийликти алып жүргөн мындай башкы бийликтин өзөгү катары кармалыш керек болот да. Ошондуктан дагы биз жана парламент менен курултайды бир аз айырмачылыгын ушул жерден көрөбүз. Ал эми кээ бирөөлөр ойлоп атышат, муну жанагы парламентте эле курултай деп атап койсок эле болду. Ушу курултай эле сөз керекпи, ошону атап койсок эле болду дегендейчи. Жок, мунун кичине эки функцияны бөлүш керек дегенден улам биз курултайды өзүнчө, мүмкүн анын атын элдик жыйын, улуу жыйын, курултай деп атайбы, ал маанисинде эмес. Мааниси ошо жылына бир жолу чогулуп, бийлик бутактарынын жоопкерчилигин кандай иш жасашты бир жыл ичинде, ошого баа берип, анан мындай стратегиялык негизги маанилүү маселелер боюнча багыт көрсөтүп, программалар болсо кабыл алып берип, анан тарап кете турган. Мурда Союздун учурунда коммунисттик партиянын съезди деген болот эле. Ошого жакын мындайча айтканда. Алар 5 жылда чогулат болчу, 5 жылдык планды кабыл алып, баа берип тарап кетет болчу 5 жылда. Болгону биз ошо жылда чогулуп, анан бийлик бутактарынын жоопкерчилиги болсун дегенден улам келип чыккан маселе бул. Бул эми демек жергиликтүү кеңештерденби же болбосо айылдардан, ошол областтардан шайланып келүү принциптери боюнчабы? Бунун биз ушул 2010-жылдан баштап элдик курултай деп кыймыл түзүп, аны Юстиция министрлигинен каттап, мындай системалуу иш жүргүзүп келатабыз. Бизге көптөгөн варианттар келип түштү да.
Дастан Сарыгулов, Чоюн Өмүрөлиев, Марбайчиевден тиги Сүйөркул Касоков ушул курултай өзү иштеп чыккан вариант жана башка. Бер жагы бир 15тей Мукар Чолпонбаевдин, Бөрү Башевдин дегени. Анан ушулардын бардыгында окшоштук бар, айырмачылыктар бар. Кээ бирөөсү курултай биз айткандай нат структура туруш керек. Бул эл алдынан сүйлөгөн ошол бийлик бутактарынын жоопкерчилигин караган, багыт берген элдик бийликтин, адилеттиктин ырчайы катары туруш керек деген ой бар. Анан кээси буну коомдук институт катары карагандар да бар. Кээси болсо жанагы кыргыздын 40 уруусу бар эмеспи? Азыр деле бар да. Ошол уруулардын өзүнүн палатасы болуш керек, аймактардыкы болуш керек, 2 палатадан туруш керек деген да варианттар бар. Кээси президентти жалпы эл шайлаш керек, кээси курултай шайлаш керек деген. Мындайча айтканда мен калыстык үчүн коомдо курултай жөнүндө түрдүү варианттар бар экенин айтып атам да сизге. Эми биздин менин оюм мисалы үчүн кээ бир айтып атат, мына Садыр Нуркожоевич 2000ден кем эмес делегаттар болсо деген дагы бир жаңы ой айтылды да. Кээси айтат, бир 70 жогорку палатаны курултай деп атап, 70 депутаттан турса деген да сунуштар бар. Алмаз Акматалиевдер сунуштап атат да мисалы. Биздин оюбуз бир аз өзгөчөлөнөт. Бер жагы 700, ар жагы бир 900 адамдан турса деп эсептейбиз. Анан кийин 553 айыл өкмөт бар. Ошол чоң кичине дебестен ар бир айыл өкмөттөн бирден. Анан 40 миңге чейинки шаарлар 1, 40 миңден көбүрөөк шаарлар 3төн. Анан Бишкек, Ош шаарларына элинин санына жараша bir 7-10-15'ten ökülçülük berilse, anan ilimi çıkarmacılığı intelligensiya tap-takır ele ünlü kılbay kaldı. Mümkün oşularga kvota beriş gerek degen oydabız. Bunu aksakaldarga jana başka degenden. Oşondo Kırgız elinin ünü, bardık katmarlarının ünü uğulup tura turgan eldik tribuna payda bolot. Anan alı ökülçülükte dagı ele mına 120 deputatты tanday alбай атабыз. Анан 700 делегатты кандай тандайбыз, дагы эле ошолор келет да дегендер да бар да. Ооба башталганда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Но бирок бул баягы агып аткан суу бара-бара тунугандай эле бул өзүнүн ордуна келет. Мындан коркпош керек. Болгону ошол делегаттарды шайлоо критерий, кандай адам делегат боло алат деген жерге өтө катуу туруш керек. Мына азыр парламентке адамдык фактор да мисалы үчүн. Албетте сөзсүз. Азыркы парламентти карасаңар, ОПГ мурдагы басып өткөн жолдор ар кандай адамдар келип калып атат. Негедир бизде ошол ар бир окуя, ар бир адамга баа берүү дагы бизде азыр ушул күндө мыйзамдын тили менен эмес, дагы эле тааныш тунуш менен иш бүтүп атат да. Мисалы алалы. Алгачкы мезгилдерде ошол 700 делегат шайланып келип, алгачкы курултайдын жүрүшүндө эле биринчиден ошол делегаттардын мындай сапаттык адам фактору, сапаттык мүмкүнчүлүктөрүн кандайча шайланып келди, алар кимдер, мандатный комиссия өтө тыкыр изилдеш керек. Эгерде артында чындап эле криминалдык жана башка туура эмес жасаган иштери болсо, аны ошо курултайдын өзүндө уят карыш керек. Тургузуп туруп эле буну кайсы эл жөнөттү? Мисалы үчүн Алай районунун Баланча деген айыл өкмөтүнөн же ат башынын тиги айыл өкмөтү жөнөтүптүр деп ошол делегаты менен кошо ошо элдин өзүн уят карыш керек. Бир-эки жолу уят карагандан кийин ал эл ошондо элдин баарына Кыргызстан боюнча уят болгуча болбойт экен бул жерде. Биз ал жака мындай адамдарды жөнөтүшүбүз керек экен деп бир-эки инцидентти көргөндөн кийин өздөрүнүн көзү менен аябай сонун адамдарын жөнөтүп баштайт. Мындайча айтканда ушул курултай институту катары сиз азыр айтып кеттиңиз, азыркы биздин депутаттардын ошол деңгээлин жакшы депутаттар келиш үчүн ошондой комиссияларды курултай аркылуу түзүп, мисалы үчүн тил комиссиясынан баштап өзүнүн жана дипломатиялык деңгээлине чейин текшерип туруп анан кийин киргизе турган институт ошо курултайдын ичинде барбы? Мисалы жанагы жерлерден шайланып келет деп атпайсызбы? Мисалы үчүн бир айыл өкмөттөгү эл бири-бирин дээрлик жакшы билет. Ата жотосуна чейин, жетатасына чейин билет да. Анан ошолор жана бюллетень дегендин баардыгы ушул чатактын баары ошол жерде. Кыргызда ачык добуш менен чечилген көбүнчө. Таш менен, коргол менен анда деле мындай ачыктык болгон да, жабык азыркыдай эмес. Бүдөмүктүк болгон эмес, ачыктык болгон. Ошол ачык добуш менен
анын үстүнө бир айыл өкмөтүнүн эли бири-бирин жакшы билгендиктен татыктуу адамдарды эле ачык добуш менен шайлап жөнөтүшөт. Анан кийин сиз айткандай немеде мисалы үчүн Жапондордо бир жакшы тажрыйба бар экен. Аларда да 2 палата, жогорку палатасы ошол мыйзам чыгаруучу палатасын 2 жылда бир 30%ке чейин жаңылап турат да. Мындайча айтканда, биринчи этапта алалы 800 элдик курултайдын делегаттары шайланып келди дейли. Анын ичинен бир 40тан кем эмес, 70тен көп эмес мыйзам чыгаруу ишин жүргүзө турган депутаттарды өздөрүнүн боюнан, ичинен, мындайча айтканда, экинчи фильтрлөө болуп атат да. 800 шайланып келген делегат өзүнүн ичинен кесибин, кайсыл аймактан, кайсы тармактан, адистигин карап туруп, ошол мыйзам чыгарууга дарамети жеткен ылайыктуу адамдарды ичинен шайлап берип, анан кийинки жылы алардын ишмердүүлүгүнө баа берип, эгерде начар иштеп атса, 1-2 жылдан кайра жана япондордой кылып, кайра ротация кылып аларды алмаштырып, чакыртып алып өздөрү. Ошондо тиги мыйзам чыгаруучу палатадагы аябай жакшы иштеген адискөй адамдардан куралат. Күтүп отурбай эле. Мындайча айтканда, жанагы туура дүйнөдө 3 бийлик бутагы, бирөөсү парламент, өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруучу болуп атпайбы? Экөөнүн табияты бир үчүн ошол 2 функцияны бир алып жүрөт да. Мүмкүн чындап эле ошол элдик курултай өзүнүн боюнан ичинен татыктууларды мыйзам чыгаруу палатасына туруктуу иштей турган депутаттарды өздөрү ичине шайлап бере турган вариантты да карап көрүш керек. Бул дүйнөлүк тажрыйбада айттым, бар. Ошондо бул бири-биринен алыстабайт. Жанагы мыйзам чыгаруучу палатаны ал мыйзам чыгаруучу жыйын деп атайбы, парламент деп аталабы, ал эми жогорку эл өкүлчүлүктүү палатаны сиз айткандай курултайбы же элдик жыйынбы, улуу жыйынбы деп атаса жарашат. Бул мисалы үчүн ошол каржыланбайт деп атпайсызбы? Айлык алышпайт булар. Алардын бирок жыйыны баары бир жерлерде да болуп турабы? Жергиликтүү жана республикалык курултай. Муну 3 тепкичтүү кылуу варианты бар, 2 тепкичтүү кылуу бар. Жергиликтүү курултай болуш керек, туура. Анан ал чыгым эмнеге кетиши мүмкүн? Бир жылда бир жолу өтө турган жыйын курултайдын жүрүшүнө кетет. Мүмкүн ошол келип кеткендердин мындай жол чыгымдары төлөнүшү мүмкүн. Себеби алардын баары эле жумуш менен камсыз болгону бар дегендей. Кыскасы бир жылда өтө турган жыйындын чыгымы гана төлөнөт. Ал эми азыр бир депутатты кармаш үчүн 6 миллион сом бюджеттен чыгымдалып атпайбы? Андан сырткары Кыргызстанда акыйкатчы деген институт бар. Бул дүйнөдө бар экен деп алып келип бизге алып келип койду. Мунун дегеле кыргыз табиятына туура да келбейт экен, пайдасы деле болгон жок. 300 миллиондон ашык каражат кетет жылына. Караганда ушул элдик курултай институтун кармаганга жана кичинекей аппараты бир жолку жыйынына көп болсо бир 20-30 миллион тегерегинде каражат кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда 5-6 депутаттын тыйыны кетип атат. Зато ал эмне деген жумуштар жасайт? Биринчиден мынай 3 жолку революциядан көрүндү. Эгерде курултай институту биздин коомдук саясий системада өзүнүн орду менен болгондо, жанагындай конституциялык пойлодан чыгып кетип, эмне болобуз, мамлекетти жоготуп алабызбы деген кардыгалга чейин жетмегенбиз, чогулуп туруп эле маселени ордуна коюп коймок да. Ошол өзү көрсөттү, ушунун зарыл экендигин көрсөттү. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич өзү мурдатан эле китебинде да жазып, бул маселеге көзү түз. Мен да 1-2 жолу жолугуп сүйлөшкөм. Бекеринен ушул курултай институту мыйзамдаштырыш керек деп демме айтып аткан жок. Анын үстүнө эмне үчүн зарыл деген жерге келгендечи, дүйнөдө бир 200 мамлекет бар. Бардык конституцияларында жазылуу элдик бийлик, эл болсо бийликтин туткасы, башаты, ээси деп. Бирок бир дагы өлкөдө элдик бийлик орногон эмес, жок. Ошого жакындатылган варианттар бар. Черчилль айткандай, демократия деген бир болбогон нерсе, бирок адам баласы мындан дурус жолду таба элек деген боюнча эле турат азыр. Ошол эле багытта. Эгерде биз ушул салыштырмалуу чакан өткөн көчмөн цивилизация менен азыркы цивилизацияны ала жүргөн кыргызга окшогон чакан мамлекетте, байыркы тарыхы бар элде ушул элдик бийликти, ушул элдик курултай аркылуу орнотуу мүмкүн. Бизде азыр кандай бийлик бар? Бизде азыр партиялык, олигархиялык бийлик, же болбосо бир кландык бийлик, үй бүлөлүк бийлик жана башка.
элдик бийлик деген конституцияда жазылган менен жок, анын турушу менен жок. Ошону орнотуунун жолу ушу элдик курултай. Ушу курултайда жаштар келсин деп быйыл өзгөчө бул ыңкылапта жалаң ушул айтылбадыбы? Жаштар, гендердик маселе, ушулардын баары каралат да. Менин оюм мындай да. Жаштар канаты деп өзүнчө түзүлөбү. Жаштар албетте бардык жерде өзүнүн орду болуш керек. Менин оюмча, могу улуу, орто, кичүү муунун ортосунда байланыш үзүлбөш керек. Бири-бири менен өтө тыкыз байланышта болуш керек. Бири-биринен тажрыйба алмашып, мындай табигый жол менен кетиш керек. Бийликте болобу, башка жерде болобу. Анан бизде бир оор пайда болду да, биз жаштар келсе эле тез эле баары оңолуп кетет дегенде. Эмне, мисалы үчүн Сапари Сааковду алалы, жанагы Зилалиев, Максим Бакиев, Айдар Акаевтар, міне бұлар 80-ден ашып қалған беле. Бұлардың бары жаштар, бұлар өзүнүн ишинде көрсөтүштү. Мына бүгүнкү күндө Американын президенти 76-дагысы кетип 77-де келип атат. Меркель 66-да, Германиянын премьер-министри. Теги неменики Японияныкы 71-де. Махатхир Мохаммад жанагы Малайзиянын премьер-министри 90 жашта кайра келип туруп, жанагы жеп ичкендерди бир жуманын ичинде кайра ордуна койду. 90 миллиард долларды кайра бюджетке кайтарыптыр. Демек ал адамдын жашына байланыштуу болбойт, адамдын нарк населине, парасатына, табиятына байланыштуу болот. Жаш болобу, улуу болобу. Болгону сиз менен макулмун. Ошол орто, кичүү, улуу муундун ортосунда байланыш болуш керек. Курултайда болобу, башка бийлик бутактарында болобу, парламентте болобу, жаштардын өзүнүн орду сөз сакталыш керек. Но бирок сөзсүз түрдө тийиштүү жерлерге жаштар келип туруш керек да, жаштар бизди абалдан алып чыгат дегенге мен 100% ишенбейм. Анын өзүнүн жана айтылгандай бири-бири менен жана муундардын ортосунда байланыш болбосо, эгерде ошол бийликке улуу болобу, орто болобу, жаш болобу, кайсы кандай адам жашына карабастан ички табиятына ылайык татыктуу адам келмейин, биз жанагы мамлекеттик деңгээлдеги түйүндүү маселелерди чечүү мүмкүн эмес да. Кадыр агай, бизге маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер курултай тууралуу маекке күбө болдуңуздар. Келерки маегибиз ушул кыргыз бийлигиндеги аял затынын орду тууралуу болмокчу. Өзүңүздөрдүн ушул жана астыда боло турган маегибиз тууралуу пикирлериңиздер болсо, YouTube каналына, Instagram баракчага оюңуздарды калтырыңыздар. Арыбаңыздар, бар болуңуздар.